Бул аптада Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сооронбай Жээнбековдун өкмөттүн түзүмүн өзгөртүү жөнүндөгү сунушу парламентте талкууланып, эл өкүлдөрүнүн колдоосун тапты. Алгач тармактык комитетте, андан соң жогорку кеңештин жыйынында премьер-министрдин сунушу өкмөт мүчөлөрүнүн толук катышуусунда талкууланды. Өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн түзүмүндөгү өзгөртүүлөрдүн маани максатына кеңири токтолду. Ал министрликтер менен ведомстволордун ишин анализдеп көрүп, өкмөттүн ишеним жана биримдик программасын натыйжалуу аткаруу максатында айрым тармактарда жигердүү саясат жүргүзүү зарылчылыгы келип чыкканын негиздеп берди. Сиздердин карооңуздарга өлкөбүздүн экономикасында кырдаал Евразия экономикалык бирлигинин аймагында болуп жаткан кескин өзгөрүүлөр жана дүйнөлүк экономикадагы кризиске ылайык ыкчам аракеттерди көрүү максатында өкмөттүн түзүмүнө төмөнкүдөй өзгөртүүлөр боюнча сунуштарды киргизип жатабыз. Биринчиден, экономикалык өнүгүүгө таасири чоң ири тармактарды координациялап, алардын ишмердигин бир ыргакта алып баруу үчүн өнөр жайга, энергетикага жана жер казынасын иштетүүгө өзгөчө көңүл буруу керек болуп жатат. Өкмөт башчысы негизинен жаңы 2 комитет, 2 министрлик түзүүнү сунуштады. Биринчиси геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттиктин базасында мамлекеттик өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетти түзүү. Бул органга энергетика чөйрөсүндөгү саясатты жүргүзүү функциясы толугу менен өткөрүлүп берилет. Экинчиси маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети. Бул комитет байланыш агенттиги жана өкмөттүн электрондук башкаруу борборунун негизинде түзүлөт. Ал эми транспорт жана жолдор министрлигинин функциялары маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетине өткөрүлүп берилгендигине байланыштуу ал транспорт жана жолдор министрлиги катары өзгөрүүдө. Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин функциялары кеңейтилип, ага тамак аш өнөр жайын өнүктүрүү боюнча кошумча ыйгарым укук берилет. Евразия бирлигине кирүү менен өзүбүздүн чыгарылган продукциянын санын көбөйтүү, жаналарды ушул чоң рынокко жеткирүү зарылдыгы бар. Бул максат ыкчам ишке ашырууга башка тармактарга салыштырмалуу бүгүнкү күндө айыл чарба тармагы көбүрөөк дайыр экендигине карабастан, биз кошумча наркты жоготуу менен азыр айыл чарбасынын чийки негизги продукциясын кайра иштетпей туруп экспортко чыгарып жатабыз. Ошондуктан айыл чарбасына тиешелүү жаңы технологиялар, алдыңкы ыкмалар жана көлөмдүү инвестициялар керек. Сүттү, этти, жашылча жемиштерди өндүрүү, кайра иштетүү, жаналарды сатуу процессин бир системага салуу керек. Муну ишке ашыруу үчүн жогорудагы процесстердин баарын бир министрликке топтоп, ыраттуу бир саясат жүргүзүүнү зарыл деп таптык. Депутаттар өкмөттүн жаңы түзүмүн талкуулоодо экономиканын маанилүү тармактары боюнча милдеттер ыраттуу жолго коюлуп жатканын кубатташты. Биздин дагы тайына турган биз мүмкүнчүлүгүбүз переработка саясаты иши кылып ушул биздин потенциалдар 2 министрликтин айланасында чогулуп атышы бул өтө жакшы. Анан дагы бир ой информационный технология боюнча саясат жүргүзүү маселесин карапсыздар, бул да жакшы. Эми айта турган сөз Сооронбай Шарипович кеп ушул сапатта. Биринчиден ушул системада оптимал система түзүлүп, ошол жакта билимдүү адамдар иштеш керек, анын үчүн алардын шарты түзүлүш керек. Биринчи кезекте айлык маселеси болуш керек. Ансыз ал жерде билимдүү, компетенттүү адамдар иштебейт, ошого жараша сапаттуу болот. Ушуга сиздер сөзсүз көңүл бурушуңуздар керек. Өкмөт экономикалык өнүгүүгө таасири чоң ири тармактардын ишин ыраттуу алып баруу үчүн өнөр жайга, энергетика жана жер казынасын иштетүүгө өзгөчө көңүл бурууда. Сырттан келген инвесторлорго тоскоолдуктарды жеңилдетүү жана ички мүмкүнчүлүктөрдү колдоого алуу менен өнөр жайды өнүктүрүү зарылдыгы бар. Буга чейин өнөр жай саясаты экономика министрлигинин курамында болуп келген. Өлкөнүн НИАЭПке кириши менен өнөр жай саясаты активдүү жүргүзүүнү талап кылууда. Келгиле, сырттан болгон инвестор, ичибиздеги инвесторлор, биз ЕЭКке кирип атабыз. Мына бизде НДСтин салыгы өтө төмөн ЕС караганда, электроэнергиянын баасы төмөн, жумушчу күч арзан. Биз ойлогонбуз, мен ойлогом, мына инвесторлордон очередь болот деп. Бирок тескерисинче мына биздин бюрократия менен туш келип ошол инвесторлор бардыгы колун түшүрүп мына кетип калып атат да. Биз бир ийгиликке жетише албай атабыз ал жагынан. Азыр келген инвесторлорду биз мындай колдо көтөрүп жүрүшүбүз керек. Эмнеге дегенде алар жумушчу орун түзүшөт, салык базасын көбөйтүшөт. Биздин экономикабызга салым абдан чоң салым кошушат.
Ошондуктан бир көңүлдү бурсаңыз. Энергетика тармагындагы абалда ойдогудай эмес. Кырдаалды жөнгө салууда эми улуттук энергия холдинг энергетикалык компанияларды башкаруу багытында чарбалык иштер менен алектенсе, энергетика саясатын жүргүзүү, эл аралык сүйлөшүүлөрдү алып баруу укугу өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетине ыйгарылууда. Жаңы түзүлгөн улуттук энергия холдинг энергетикалык компанияларды башкаруу багытындагы чарбалык иштер менен алектенет. Ал эми энергетика саясатын жүргүзүүдө жогорку деңгээлдеги эл аралык сүйлөшүүлөрдү алып барууда тиешелүү укугу, статусу жана ресурсу бар өзүнчө мамлекеттик орган керек. Өнөр жай жана энергетика саясатын координациялоо, жагын камсыздоо зарылчылыгы турат. Өнөр жай ишканаларын жаңы куруу жана кайрадан жаңылоо боюнча чечимдер аймактардын энергетикалык кубаттуулугун негизинде кабыл алынууга тийиш. ЭЭПтин талаптары айыл чарба тармагынын функцияларынын кеңейишин шарттады. Тамак аш коопсуздугун камсыз кылып, дыйкан фермерлер өндүргөн продукцияларды сыртка чыгаруу үчүн эл аралык талаптагы лабораториялар курулуп, логистикалык борборлор түзүлөт. Бул милдетти аткарууда айыл чарба жана мелиорация министрлигинин ыйгарым укуктары бекемделсе, айрым бөлүктөрү оптимизацияланары белгилүү болду. Ветеринардык инспекция боюнча токтом чыгып өз миссиясы жүктөлгөн. Бул эми азыр аягына чыгарыш керек идентификация башка маселелерди. Бирок ошонун ичинен фитосанитардык көзөмөлдү бөлүү сунушталат элем. Себеби биздин калкыбыз фитосанитардык айыл чарба продукциясын чек арадан өткөрөм десе, ал келип 2 гана лаборатория бар экен Кыргызстан боюнча. Же Бишкекке келиш керек экен, же Ошко барыш керек экен. Чында ветеринария боюнча, фитосанитария боюнча биз карашыбыз керек. Мына сырткы карантиндик службага сыртына бирөө жооп берет, ичине бирөө жооп берет. Мына ветеринария кызматын жаңыдан баштап атабыз. Мына лабораторияларды оснащение национальный, зональный кылып баштап атабыз. Жаңы салганга мына баштадык и контрольдик процесстер пункттарды баштап атабыз азыр. Ветеринария кызматына абдан жак көңүл буруш керек, буяка каражат көбөйүш керек. Ветеринария кызматты биз медицинаны кандай карасак, ветеринария кызматы ушундай карашыбыз керек биз. Үчүн дегенде бул түздөн түз жалпы элдин ден соолугу менен байланыштуу. Мына ветеринария кызматка көңүл бурулбай калып, каражат каралбай калып, азыр биз ЭСтин талабына жооп бербей мына кыйналып атабыз. Ошон үчүн жаап атсыз айткандай. Мына фитосанитар, лаборатория жок, сертификатты отуруп алып жазып берип атат. Ал алып алып кетип атат, аяк текшерип атат. Эгер лаборатория болсо, ошон өтсө, далилдеп берсе, дыйканда керектүү дарылар менен өз дарылай баштайт. Маалыматтык коммуникациялык технологиялардын мамлекеттик башкарууга киргизилиши менен чиновниктер менен жарандардын ортосундагы коррупциялык көрүнүштөр азаят. Өкмөт башчы үстүбүздөгү жылда 20га жакын мамлекеттик тейлөөнү автоматташтыруу пландаштырылып жатканын кошумчалады. Жалпысынан өкмөттүн түзүмүн оптимизациялоо сунуштунун алкагында 373 мамлекеттик тейлөөнү жана уруксаат берүүчү документтин 96 түрүн электрондук форматка өткөрүү милдети коюлууда. Электрондук өкмөт боюнча мындай жигердүү саясат жүргүзө турган убакыт келди. Өзүңүз билесиз, мына Грузияда, Эстонияда айдоочулук көлүктү 15 мүнөттүн ичинде алса болот. Бизнес ачуу үчүн бизге окшоп бир жума тааныштарды издеп, ортого салып жүргөн деген жок ал жакта. 2 сааттын ичинде өзүңдүн бизнесиңди түптөп, уруксат кагаздарын баарын бүтүрөсүң. Бирдиктүү терезе деген бар. Ошондуктан бул комитеттин мындай жакшы иш алып барат деп, негизи багыты жакшы башталыптыр. Муну сөзсүз колдойбуз. Экинчиден, коомчулуктагы муну колдоп атат, өкмөттүн жаңы түзүмү. Муну чечиш керек да. Же жалпы коррупция менен күрөш токтотобуз. Ушул комитет түзүп туруп, баарды электрондук системага өткөзөбүз, автоматташтырабыз. Жанакыл мамлекеттик чиновник менен мамлекеттик кызматта муктаж болгон адамдардын контактын жок кылуу маселеси туруп атат. Мына бул боюнча биз артта калдык. Эгерде биз дагы ойлой берсек, талаша берсек, анда бул маселе арттагылар кирбей калат. Бизде кайерге барса сөз бир кагаз керек, справка керек, ошого акча төлөш керек. Андан сырткары дагы отуруп алып, аерде ошол адам мамлекеттик жөнөкөй кызматкер. Өзүнүн жеке кызыкчылыгында көздөйт кээ бир жерде. Мына ушуну токтотушубуз керек. Эгерде азыр муну кылбасак, кийин кеч болуп калат. Өкмөт түзүмүндөгү энергетикалык маселелер боюнча сунуштар колдоого алынарлык дейт адистер. Техника илимдеринин кандидаты, технология жана техника илиминин доктору профессор Карыпбек Алымкуловдун пикиринде, мамлекеттик өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин түзүлүшү менен энергетика тармагындагы буга чейинки чечилбей келе жаткан көйгөйлөр алдыга жылат деген ишенимде. Бул комитеттин негизги иши, менимче, негизги функциясы саясий,
саясий деп эмнени айтабыз? Мисалы үчүн биздин СНГ өлкөлөрүнүн бардыгында, бөлөк өлкөлөрдө дальний зарубежье деп коет эмеспизби? Бардык өлкөлөрдө Министерство энергетики деген бар. Эгерде ошолор менен сүйлөшүүлөр керек болуп калса, тем более азыр алар менен сүйлөшүү абдан көп болуп атпайбы? Инвестиция тартуу маселелери, мына ушул маселелерде саясий маселелерди чече турган министерство болуш керек. Өнүгүү маселесин чечкенде комитеттин орду абдан керек да. Кызуу талкуудан соң Жогорку Кеңеш премьер-министрдин өкмөттүн түзүмүн өзгөртүү боюнча сунуштарын колдоду. Эске салсак, бул өзгөртүүлөр аткаруу бийлигинин штаттык санын көбөйтпөйт жана республикалык бюджеттен кошумча каржылоону талап кылбайт. Эң башкысы өкмөттүн жаңы түзүмү буга чейин Жогорку Кеңеш тарабынан бекитилген ишеним жана биримдик программасын ишке ашырууга жана алдыга коюлган милдеттерди аткарууга шарт түзөт. Өкмөттүн иш-чымалыгы премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун вице-премьер-министрлер жана өкмөттүн аппаратынын катышуусунда өткөргөн жыйыны менен башталды. Өкмөт башчы жакынкы мезгилде аткаруучу иш милдеттерди тактап, буга чейинки берилген тапшырмалардын аткарылышы боюнча маалымат алды. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана ишкер субъектилеринин укуктук жактан корголушу маселеси боюнча жумушчу жыйын өткөрдү. Аталган маселе боюнча Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын, өкмөткө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин жана өкмөткө караштуу мамлекеттик салык кызматынын жетекчилери маалымат беришти. Кеңешменин жыйынтыгында премьер-министр Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик органдарга үстүбүздөгү жылдын 1-июнуна чейин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын ишке ашырылышы боюнча аракеттер планынын долбоорун акыркы вариантын киргизүүнү тапшырды. Премьер-министр бул жумада Кыргызстандагы Агахан өнүктүрүү тармагынын өкүлчүлүгүнүн башчысы Касым-Лах Кашамов менен жолугушту. Өкмөт башчы Агахан өнүктүрүү тармагынын өкүлчүлүгүнө өлкөдөгү социалдык экономикалык маселелерди чечүүдө жана бийик тоолуу аймактардагы калктын аярылуу катмарынын турмуш шартын жакшыртууга көмөк көрсөтүп жаткандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Касым-Лах Кашамов белгилегендей, өкүлчүлүктүн негизги ишинин жыйынтыгы катары Нарын шаарындагы Борбордук Азия университетинин курулушунун аяктоосун атады. Ал аталган окуу жайдын сентябрь айында ишке киргизилерин билдирди. Сооронбай Жээнбеков Агахан өнүктүрүү тармагынын өкүлчүлүгүнүн ишине ийгилик каалап, ишке ашырылып жаткан биргелешкен долбоорлор Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүгүүсүнө салым кошоруна ишеним билдирди. Кыргызстанда интернет-индустрия динамикалуу өнүгүүдө. Бул тууралуу пикирин биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Бишкекте өткөн интернетти башкаруу боюнча Борбор Азиялык форумдун жүрүшүндө билдирди. Өз кезегинде Мухаммедкалый Абылгазиев онлайн мүмкүнчүлүгүнүн өсүүсүнө карата көзөмөлдүн жоктугу ар кандай тармактарда, анын ичинде мамлекеттик коопсуздук тармагында кибер кылмыштуулуктун кескин жогорулашына алып келүүсү ыктымалдыгын белгиледи. Бул багытта Кыргыз өкмөтү тарабынан коюлган тапшырмаларды чечүү, ошондой эле маалыматтык коммуникациялык рынок өнүктүрүү багытында маалымат жана байланыш тармагындагы бардык суроолорго жоопкер, бирдиктүү адистештирилген органды түзүү чечими кабыл алынгандыгын баса белгиледи. Санариптик телерадио берүүгө өтүү менен калкыбыз утушка ээ болот. Ал эми өлкөдө аналогдук берүүлөрдү толугу менен өчүрүү 2017 жылга пландаштырылууда деп белгиледи вице-премьер-министр. Гүлмира Кудайбердиева санариптик телерадио берүүгө өтүүдө калкка телеантенналарга ресиверлерди орнотуу зарылдыгы боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү тапшырды. Бул ишке жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тартылышы керек деп билдирди вице-премьер-министр. Бул жумада Кыргыз өкмөтү 2011-2016 жылдар аралыгында мыйзам базасын инвентаризациялоо боюнча жасаган иштери тууралуу Жогорку Кеңештен маалымат берди. Ченемдик укуктук актыларды толук жана сапаттуу инвентаризациялоо үчүн атайын ведомстволор аралык комиссия түзүлгөн. Анын аткарган иштерин өкмөт көзөмөлдөп турат. 2011 жылдан тартып 2016 жылга чейин Жогорку Кеңеш тарабынан 1132 мыйзам кабыл алынган. Колдонуудагы мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча 770 мыйзам жана тиешелүү укуктук мамилелерди жөнгө салууга багытталган 362 жаңы мыйзам кабыл алынган.
Өкмөт тарабынан депутаттар демилгелеген мыйзамдардын долбоорлоруна 654 корутунду жиберилген. Буга чейин өлкөдөгү мыйзамдарды инвентаризациялоо көп жылдан бери айтылып келгени менен ишке ашкан эмес. Акыркы 2 жылдан бери комиссиянын аткарган иштери өкмөттүн жыйындарында каралып, жыйынтыгында тиешелүү жетекчилерге карата жоопкерчилик чаралары көрүлгөн. Өкмөт тарабынан 2011 жылдан 2016 жылга чейинки мезгилде биринчи этаптын алкагында 800 мыйзам кылдатталдоодон өттү. Анын ичинде 288 мыйзам боюнча 738 ченемдик акты кабыл алынып, дагы эле 45 мыйзам боюнча 77 ченемдик укуктук акты кабыл алынган. Азыркы учурда аталган жумуш активдүү жүргүзүлүп жаткандыгына жана жакынкы мезгилде өкмөттүн ченемдик актылары боюнча толук бойдон кабыл алынган мыйзамдарга ылайык келтириле тургандыгын сиздерге ишендирип кетебиз. Ошону менен бирге эле азыркы учурда аталган талдоо жүргүзүү улантылууда. Өкмөттүк күндө көпчүлүк эл өкүлдөрүн балдардын укугун коргоо боюнча мыйзамдар кызыктырды. Вице-премьер-министр Гүлмира Кудайбердиева 2010 жылдан бери Кыргыз өкмөтү тарабынан бул багытта аткарылып келаткан иштер боюнча толук маалымат берди. Жалпысынан 2012 жылдан бери 17 ченемдик укуктук актылар жана бир нече программалар иштелип чыккан, жана алардын негизинде иш жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле өкмөттүн алдында бүгүнкү күндө мына ювеналдык юстиция боюнча координациялык кеңеш, ошондой эле калкты социалдык коргоо жана балдардын укуктары боюнча координациялык кеңеш түзүлүп иш жүргүзүүдө. Мындан тышкары турмуштун оор кырдаалына кабылган балдардын абалын жакшыртууга багытталган негизги программалар иштелип чыгып жана кабыл алынган. Талкууга алынган мыйзамдардын басымдуу бөлүгү калктын социалдык турмушун жакшыртууга жана элдин жалпы саламаттыгына кам көрүүгө багытталган. Арасында калкты экологиялык жактан таза азыктар менен камсыз кылууда 2009 жылы кабыл алынган байытылган унду колдонуу боюнча мыйзамы да бар. Сөзсүз түрдө байытылган гана витаминдер менен байытылган гана ундар кириш керек. Тилекке каршы бүгүнкү күндөгү өкмөттүн чыгарган распоряжение негизинен бул мыйзам иштебей жатат. Бүгүнкү күндө ушул мыйзамдын иштеши 18 гана пайыз деп аныкталып атат. Бул мыйзам менен биздин балдардын, аялдардын витамин жетишсиздигине байланыштуу акылы кем, денсаулыгына ушунчалык терс көрүшүнүн негизинен өсүш келечегине мындай балта чабылып атат. Сиз айткан проблемалар боюнча медицина тармакта бүт керектүү иш-чаралары өткөрүлүп жатат. Өзүңүз айткандай акыркы жылда Казакстандан келген ундардын дагы кээде байытылбагандыгы байкалган, бирок өткөн жылдары Казакстан дагы өздөрүнүн биринчи сорттогу ундарын байытуу боюнча атайын программа кабыл алгандыгы үчүн Казакстандан азыр керектүү түрдө ун келип атат деп ойлойм. Акыркы кезде балдарга карата көрсөтүлгөн зордук зомбулуктар көп каттала баштады. Мындан улам айрым эл өкүлдөрү балдарды коргоо максатында кандай иштер аткарылып жаткандыгына кызыкты. Балдар кодекси алынгандан бери комиссиялар түзүлүш керек эле. Канча комиссия түзүлдү, кайсы жерлерде канча кайрылуу болду жана канча үй бүлөгө же канча балабызга жардам берди. 2015 жылы республика боюнча балдар иштери тууралуу комиссиянын 899 отуруму болгон. Мында 6650 балдарды коргоо боюнча жеке пландары жана 2000 үй бүлө менен иштөө боюнча жеке пландары каралган жана бекитилген. 2016 жылдын биринчи кварталында балдар иштери тууралуу комиссиянын 388 отуруму болгон. Мында 818 балдарды коргоо боюнча жеке пландары жана 838 үй бүлө менен иштөө боюнча жеке пландары каралган. Мындан ары Союз маалында кабыл алынып калган укуктук ченемдик актылардын ордуна тиешелүү укуктук ченемдик актылар иштелип чыгат. Аны менен бирге аткарылбай жаткан мыйзамдарды жокко чыгаруу боюнча жогорку кеңешке сунуштар берилет. Союз СССРдин актылары 31 декабрь 2009 жылга чейин иштейт. Баягы в части не противоречащие действующему законодательству деп жазылган. Ушул маселе боюнча өкмөттүн оюн уккум келет. Кандай жумуш аткарылды? Бул мөөнөт өткөнүнө мына 6 жыл болуптур. 6 жылдан ашык убакыт болду. СССР Союзунун ченемдик укуктук актылары Кыргыз Республикасы мыйзамдарына каршы келбеген бөлүгүндө 2009 жылдын 31 декабрына чейин Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулат деп турат.
бул эмнени билдирет? 2010 жылдын 1 январынан СССР Союзунун ченемдик укуктук актылары Кыргыз Республикасынын территориясында колдонулбай калган. Жыйынтыгында өкмөткө күзгө чейин мыйзамдарга инвентаризация жүргүзүүнүн экинчи этабын жыйынтыктоо тапшырылды. Өлкөнүн экономикасын өнүктүрүү, инвестицияны тартуу, аймактарды ички жана сырткы рынокко алып чыгарчу негизги шарт мыкты жолдордун болушу. Мындан улам өлкөнүн күрөө тамыры болгон унаа жолдорду жакшыртууга мамлекет болгон аракетин жумшоодо. Кече жакында ошондой маанилүү жолдордун бири Көкталап Пүлгөн жолунун ачылышы болду. Ош Баткен Исфана унаа жолундагы Көкталап Пүлгөн жол тилкесинин ачылышына премьер-министр Сооронбай Жээнбеков катышты. Премьер-министр өлкөбүздүн чыныгы көз карандысыздыгын камсыз кылуу үчүн өзүбүзгө таандык жүрөр жолубуз, ичер суубуз, энергетикабыз жана чек араларыбыз болуусу керектигин баса белгилеп, жолдорду куруу жана оңдоо багытында мамлекеттик деңгээлде аткарылып жаткан долбоорлорду эске салды. Учурда жол курулушуна мамлекет өзгөчө көңүл бурууда. Ички жолдорду жакшыртуу менен катар өлкөбүздү транспорттук туюктан чыгаруу жагында да иш жүргүзүлүп жатат. Biz Kırgızstan'da dünyalık mənidəki transportlu kommunikasiyalık tüyün aylançı жолдорду kuruunu maksat kılıp buna keletavuz. Hazır hava yolunda, temir yolunda jana avtomobil yollarında uşul köygöydü çeçүү köngүлдүн borborunda turat. Bugün biz aldığa koyulgan maksatlarga jetүү koldan kelet dep işenim menen ayta alabız. Negizgi yol koridorları bolgon Bişkek-Oş yolunun basımlı köpçülügü, Bişkek-Georgievka, Sarıtaş Karamık, Oş Sarıtaş Erkestan koridorları rehabilitasyalanıp, Bişkek Narın Torugart avtoyolun kurуу işleri ayaktadı. Oş Batken İsfana, jana Taras, Talas, Susamur avtoyollarına kurуу iş hareketleri mına kızуу жүрүүдө. Üstümüzdeki жылы Bişkek, Karabalta, jana Madanya, Jalalabad tilkelerinin başlığını plantap жатабыз. Özgöçe көңүл бурчу дагы бир жагдай, өзүңүздөр билесиздер, Президентimiz баштаган 2014 жылы түндүк түштүк альтернативдик автожолунун курулушу башталган. Кыргызстан үчүн бул тарыхый окуя болуп саналат. Ал эми Көкталап Пүлгөн жолунун курулушу менен аймактын жалпы эле мамлекеттин транспорттук көз карандысыздыгы камсыз болоорун баса белгиледи. Бул долбоорду ишке ашыруу менен чектеш өлкөлөрдүн анклавтарына байланышкан проблемаларды биз чечебиз. Өлкөнүн транспорттук жана көз карандысыздыгын камсыз кылып, региондор менен үзгүлтүксүз туруктуу байланыштар турууга биз шарт түзөбүз. Бул тилке жана Ош Баткен Исфана коридору жол инфраструктурасын реабилитациялоо менен экономиканы өнүктүрүүгө, айыл чарба продукциясынын көлөмүн арттырууга, социалдык туруктуулукту жана жашоо шартынын деңгээлин көтөрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Мындан сырткары жергиликтүү жана аймактык рыноктора жол ачылып, элдин кирешесинин көбөйүшүнө алып келет. Көкталап Пүлгөн тилкеси Ош Баткен Исфана автожолунун бөлүгү болуп эсептелет. Жолду бүткөрүүгө Кыргыз өкмөтү 3,6 миллион доллар жана Европа коомчулугу 8,6 миллион евро грант бөлгөн. Анклавтарды айланып өтүүчү жолдор жана чектеш өлкөлөрдүн аймагындагы тилкелер да курулуп жатат. Кыргызстан башынан эле ушул транспорттук көз карандысыз деген бир чоң саясатты алдыга койду эле. Биз ошо саясаттын бир бөлүгү ушул мынакей анклавтарды айланып өтүү жолу болуп, ошол Көкталап Пүлгөн жолу болду да. Менин оюмча, мына азыр мурдакы мезгилде ошо бул жол салына электе биздин жарандарыбыз ошол чек арадан өтүү мезгилинде аябай чоң кыйынчылыкка дуушар болушуп, талап тоноого, зомбулукка ушундай бир оор мезгилде болушкан. Азыр мынакей бүгүнкү күндө заңгыраган жакшынакай бүгүнкү күнгө талапка жооп берген жакшы жол менен ээн эркин өзүнүн каалаган жерине келип атышат. Мен ойлойм, бул ошо жанагы биздин транспорттук көз карандысыз деген максаттын бир бөлүгү аткарылып келет. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Баткен облусуна барган иш сапарында акыркы кезде курулушу бүтүп жаткан бир катар ири жолдордун абалы менен да таанышты. Лейлек районундагы Көкташ Аксай Тамдык, Чорго Меңбулак Аксай, Аксай Рават, Кулунду Максат жолдору толук ишке кирсе, жергиликтүү тургундардын негизги маселеси чечилип, чек арада жайгашкан айылдар коңшу өлкөлөргө көз каранды болбой, өз мекенинде кенен каттоого шарт түзүлөт. Ошо тоонун борунан мындай барып туруп, буура зырылмай. Азыркы тапта жолдордун курулушу
аяктап калды. Өкмөт башчы аткарылып жаткан иштердин сапатына басым жасап, курулушту белгиленген мөөнөттө аяктоону тапшырды. Жолдордун курулушу өлкөнүн транспорттук көз карандысыздыгын камсыздайт. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Баткен облусуна болгон иш сапарынын алкагында облустагы социалдык жана инфраструктуралык объекттерге да барды. Лейлек районунун Аксай айылында Бакай Аксай таза суу каналынын иши токтоп калгандыктан аймакта жергиликтүү тургундар ичер сууга муктаж. Долбоордун жалпы суммасы 13 миллион сом болсо, бүгүнкү күндө 5 миллион 700 миң сом бөлүнгөн. Көйгөйдү жеринен көргөн өкмөт башчы архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Турдубек Мамбетовго тез арада Аксай айылындагы жергиликтүү элди үзгүлтүксүз таза суу менен камсыз кыла турган Бакай Аксай таза суу долбоору боюнча маселени чечүүнү тапшырды. Артына түшүп берем, акчасын бөлүп. Бакай Аксай деген таза суу долбоору. Макул, түшүндүңүз да. Болду. Мейли. Кудай кааласа. Мейли, рахмат. Аймактагы калктын жашоосун жакшыртууда Лейлек суу сактагычынын орду зор. Долбоордун бет ачарына катышкан өкмөт башчы келечекте бул иштер аягына чыкса 10 000 гектар жер суу менен камсыздаларын айтты. Баткен аймагындагы дагы бир маанилүү тармак бүргөндү өрөөнүн өздөштүрүү. Азыркы тапта иштин экинчи этабы ийгиликтүү аяктап калды. 2013 жылы өрөөндү өздөштүрүү башталып, турак жайга муктаж болгон жарандарга 4 000дей жер тилкелери берилсе, калктын турмушун жакшыртуу үчүн 4 чакырым негизги жана 170 чакырымдай ички каналдар ишке кирип, кайрак жерлер сууга талааларына айланган. Анан ушунун баардыгы тең 2007-жылы президент өзү программа түзүп, бекиткенбиз 2007. Бүргөндүн массивин. Ана 5 миллион сом акча берип аткан, ушуну айтып коюш керек, тарыкта болду. Буякты бүтүрөбүз Кудай кааласа. Муну аягына чыгарабыз. Макулбу? Буяка көңүл бурабыз, анан президент өзү контролунда. Анан кантана болбогон буяк боюнча. Макулбу? Рахмат. Өкмөт башчы Баткен облусуна болгон жумушчу сапарынын жүрүшүндө Кадамжай районундагы түшүм жыйноо учуруна да күбө болуп, дыйкандар менен баарлашты. Талаада иштеп жаткан дыйкандар менен баарлашкан өкмөт башчы ЯИПтин мүмкүнчүлүктөрү менен кенен тааныштырды. Дыйкан фермерлер өндүргөн продукцияларын сыртка экспорттоо үчүн ветеринардык жана фитосанитардык лабораториялар курулуп жаткандыгын да кабарлады. Евразияска кирдик, шарт түзүлөт. Азыр лагерьге салынса, период салынса, уже договор чыга баштайт да. Ошон үчүн ар жерге районировать атпайбы, районировать. Ошону жасаш керек да. Ошол мисалы бир периодко салыш керек. Ошол объем эгилиш керек. Ошого дыйкандар ошондой кылабыз азыр. Анан жана Россия Кыргыз фонд барго, ошол жака акчаны бере баштайбыз. Ушуну тездетиш керек. Талаада түшүм жыйноо кызуу жүрүп жатса, райондордун борборунда табият кырсыгынын кесепеттерин жоюу иштери уланууда. Учурда ушул жылдын май айында болгон селден тарткан чыгымдардын суммасы аныкталып, жабыркаган 12 объектте социалдык жана инфраструктуралык иштер жүрүп жатат. Табият кырсыгынан келтирилген зыяндын өлчөмү 128 миллион 742 миң сомдон ашты. Өкмөт башчы 2011 жылы жер титирөөдөн жабыркагандарга курулуп жаткан көп кабаттуу турак курулушу менен таанышты. Жалпы 120 батирлик турак жайдын суммасы 93 миллион 545 миң сомду түзөт. Капиталдык курулуш боюнча 6 объектиде 6 көпүрөнү кайрадан куруп бүтүрүү, андан сырткары жийик бекемдөө иштери бардыгы болуп, бул жерде 10дон ашык объекти жумуштарды биз 31 августка чейин бүтүрөлү деген максатта ишти жүрүп жатабыз. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков көп кабаттуу турак жайдын курулушу өз убагында бүткөрүлүп, бардык техникалык талаптарга жооп берген сапаттуу болушу зарылдыгын баса белгиледи. Премьер-министр Кызылкыя шаарында президенттин колдоосу менен Газпром ишканасы тарабынан салынып жаткан спорт комплекстин курулушу менен да таанышты. Спорт комплекстин курулушу үстүбүздөгү жылдын 31 августуна эгемендүүлүктүн 25 жылдыгына карата бүткөрүлөт. Эске салсак, ушундай эле спорттук комплекстер республиканын башка аймактарында, атап айтсак, Талас облусунда, Кара Суу районунда жана Чолпон Ата шаарында да курулууда. Андан ары өкмөт башчынын иш сапары Ош облусунда уланып, Ош аймактык ветеринардык дарттаныктоо борборун реконструкциялоо ишинин жүрүшү менен таанышты. Айта кетсек, Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенде республика бир катар милдеттемелерди кабыл алган. Алардын бири эл аралык стандартка жооп берген ветеринардык жана фитосанитардык лабораториялардын курулушу. Өткөн жумада премьер-министрдин жетекчилиги астында өткөн жумушчу кеңешмеде облустарда ветеринардык жана фитосанитардык лабораторияларды куруу, оңдоо боюнча иштин биринчи этабынын алкагында аткарылып жаткан иштер талкууланган. Анда премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Бишкек жана Ош шаарындагы ветеринардык дарттаныктоо борборлорун реконструкциялоо ишин тездетүү тапшырмасын берген. Ага ылайык аймактык 4 ветеринардык лабораториянын курулушуна 37,3 миллион сом бөлүнгөн. Ошондой эле реконструкциялоонун биринчи этабына Талас
Талас жана Ысык Көл облустарындагы карантиндик фитосанитардык лабораторияларды жабдуулар менен камсыздоо жана кызматкерлерди окутууга 26 миллион сом багытталган. Өкмөт башчынын Ош облусуна болгон иш сапары Өзгөн районунда мектептердин курулушу менен таанышуу менен аяктады. Сооронбай Жээнбеков мектептердин курулушунда окуучуларга бардык шарттарды түзүү зарылдыгын белгилеп, мектеп территориясында таза суу, ашкана, жуунуучу жайы комплекстүү каралышын талап кылды. Премьер-министр таанышкан мектептердин курулушу жаңы окуу жылына карата бүткөрүү пландаштырылган.